Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Түркия Республикасында өзгөчө теологиялык жаатта билим алып жаткан жаш изилдөөчүлөр, өзүнүн магистратуралык, докторантуралык деңгээлде окуусун алып жаткан кыргыз жаштары тарабынан демилгеленген жаңы бир долбоордун негизинде бир теле берүү алып бармакчыбыз, теле берүүнү ишке ашырмакчыбыз. Теле берүүбүздүн максаты Кыргызстандагы учурдагы диний абал, оң тараптары, терс тараптары жана келечеги тууралуу биз дагы кайдыгер карабай өзүбүздүн пикирибизди, өзүбүздүн ойлорубузду айтып коелу деп чечтик. Бүгүн студияда Эржес университетинде өзүнүн магистратуралык окуусун ислам философиясы жаатында улантып жаткан, мен билишимче магистратуралык окуусун аяктап калды. Уланбек мырза бизде конокто. Кош келипсиз, Уланбек мырза. Рахмат. Бул бир дос сухбатташуусу, бул бир дос маектешүүсү. Ошон үчүн биз балким форматты бир аз кеңири, эркин бир форматта, бир досчо отуруп сүйлөшүп берүүнү алып барабыз деп ойлойм. Алгач, Уланбек мырза, өзүңүздү кыскача таанытып кетсеңиз, программаны мен, Элмурат Кошкорул алып барам. Саламатсызбы? Сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, урматтуу мекендештер. Алгач мен өзүм Уланбек Ашырматов Ош мамлекеттик университетинин теология факультетин 2012-жылы аяктадым. Жана теологиялык билимди алгандан кийин мына ошол теология факультетинде алган билимди өзүбүздүн ошол коомчулук менен иштешүүдө, диний жаатта алгач теология факультетинин карамагындагы Эрде мечитинде имам жана имам жардамчысы милдети менен баштадым. Мына ошол жерде теологияда алган билимимди коомчулук менен болгон иштешүүдө, теориядагы билим менен практикадагы мусулмандардын дин жана диний түшүнүктүн тегерегиндеги жашоолору менен айкалыштырып, аны тажрыйба кылуу мүмкүнчүлүгү болду. Андан кийин 2014-жылы Туркия стипендиялары гранттын негизинде Туркияга Эржес университетине келип, ал жерде ислам философиясы багытында магистрдык изилдөөмдү жасадым. Ислам философиясында ахлак жана экономиканын байланышы Ибн Халдун мисалында аттуу диссертацияны изилдедим. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биз Уланбек мырза менен бир эле группада группалаш болуп окуп бүтүрдүм. Мен дагы ошол эле жылы, ошол эле факультеттен бүтүрүп, мен бирок дароо эле келе берген болчумун. Бул жака магистратуралык окуумду бүтүрөйүн деп Анкара университетинде магистратуралык окуумду бүтүрдүм. Учурда мен дагы ошол эле университетте, Кайсери Эржес университетинде дин философиясы жаатында докторантуралык окуумду улантып жатам. Буюрса, кыска убакытта мен дагы, Уланбек мырза дагы окуубузду ийгиликтүү аяктап барып, Кыргызстаныбызга, кыргыз элине салымыбызды кошобуз деп үмүт кылам. Буюрса. Уланбек мырза, айтсаңыз, биз азыр Кыргызстандын диний абалын, оң жана терс жактарын бир аз киришүү маңызында бир аз сөз кылалы деп турабыз. Уланбек мырза, мындай коомчулукта биз деле Кыргызстанда жашап, ошол факультетти бүтүргүчөктү Кыргызстанда жашадык, андан мурда деле. Коомчулукта теология факультетине карата мындай бир түшүнүк бар. Булар кадимки эле молдолор, бирок ошол болгону галстук тагынган, ак көйнөк кийген гана бир айырмасы бар. Негизинен ошол мечитте гана биз көрүп угуп жүргөн нерселерди кеп кылган, ошолорду окуган бир факультет деген туура эмес түшүнүк бар. Мен сиздин айтканыңыз буюрса жетиштүү болду деп ойлойм. Бизде теология факультетинде сиз айткан предметтерди толук түрдө академикалык деңгээлде колго алган, университеттин базасында бул окутууларды жүргүзгөн бир факультет. Мен буну эмне үчүн сурадым? Бул биз алып барып аткан теле берүү балким бир диний маңыздагы программа, бирок
Dini маңыздагы программа дегенде коомдогу жалпы түшүнүккө алданбаш керек. Тактап айтканда, дини программа болсо адатта жанагы мешитке кирип намаз окуган, ажыга барып келген, балким орозо туткан, белгилүү бир мындай дини ритуалдар менен гана чектелген бир жашоо стили деп түшүнүш мүмкүн. Демек, бул мени кызыктырбайт дешпесин. Маңызы дини программа. Бирок биздин коомчулуктагы, коомдук жашообуздагы дээрлик ар бир бизди кан кустурган оор маселелер менен бирме-бир жакындан байланыш болгон бир маселелердин дини жагын бул жерде талдап, кайсыл жерден ката кеттик, эмне кылыш керек буну чечиш үчүн деген маселе боюнча сөз кылабыз, буюрса. Бирок мындай бир кызык бир окуя, бир кызык бир абалдын алдында турабыз. Кыргызстанда биз теологдордон сырткары деле динди мен билем деп айтылгандай сөздөр көп. Мечиттерде айтылган дини насааттар, дини сухбаттар, балким конференцияга окшогон бир иш-чаралар, балким жазылган китептер, телепрограммалар, радио уктуруулар жүрүп эле келатат. Туура. Бардыгынын орток бир окшоштугу мен айтканым туура. Башкасын айтканы туура эмес деп. Эми булар биздин жарандардын, биздин кыргыз атуулдарынын, кыргызстандыктардын жанагы айтканы дагы туура да, анда биз кимиңерге ишенели депчи. Баары эле меники туура деп чыгып атса. Эми азыр биз жетпей аткандай, биз дагы биздики туура деп чыксак, балким дагы көбүрөөк баш айландыра турган бир нерсе болушу мүмкүн да. Бирок мен сизге ушул жерден бир суроо берип кетким келет. Бул Кыргызстандагы дини абалды, оош кыйыштарын, оң жак, терс жактарын таразалап айтып бергенге биз кантип укуктуу болуп калдык, мисалы? Биз өзүбүздү эмне үчүн бул маселени талкуулаганга ылайыктуу деп эсептейбиз? Ылайыктуу деп эсептейбиз. Эмне үчүн биз буга укуктуубуз деп эсептейли? Ошол жөнүндө бир аз айтып кетсеңиз. Тактап айтканда, биздин дини маанидеги программабыз башкалардан айырмала, эмнеси менен айырмаланып турат? Бизди оочолондуруп турган оригиналдуу өзгөчөлүк эмне? Алгач эле мына ушул нерсе менен баштагым келип турат да. Бүгүн биздин коомдогу кара талаш бир жыйынтыкка келбеген, тараптардын бирин-бири укпастан, кээ бир учурда чектен ашкан акара сөздөр менен сүйлөшүлүп, акарат кылынган маселелердин төркүнүндө мол себеп турат деп эсептеймин. Биздин негизинен коомдук жашоодогу диний түшүнүктүн тегерегиндеги адамдардын жашоо формасын анализдөөдө, аларга баа берүүдө ушул нерсени экиге ажыратып карашыбыз керек деп ойлойм. Диний түшүнүккө негизделген социалдык экономикалык маселелер жана социалдык экономикалык негизге таянган дини маселелер деп. Чындыгында көпчүлүк маселелер дини же диндарлардын маселеси сыяктуу көрүнгө менен анын астында социалдык экономикалык маселелер. Бул жерден бир конкреттүү тактап айта турган болсок, ошол эле жумушсуздук, социалдык абалдын начардыгы, жетиштүү туура билим алынбагандыктан ал жерденки жаштардын мына ошол учурдагы жумушсуздуктан жана башка себептерден улам жаралган жагдайга каратка көрсөткөн реакциясы аны мусулмандар тарабынан көрсөтүлгөндүгү үчүн бул социалдык экономикалык маселенин өзөгү эмес, диндарлардын же диний түшүнүктүн маселеси катары ортого чыгып калат. Тескерисинче, кээ бир маселелер социалдык экономикалык маселе катары каралат. Бир өлкөнүн жарандарынын жалпы эмгекке жарамдуу тобу өндүрүшкө же болбосо кызматтык тейлөөгө активдүү катышпай жаткан болсо, же болбосо мамлекеттик светтик деп аталган негиздеги мамлекеттик окууларга балдарыны диний негизде билим бербейт деген себептен балдарын мектепке ата-энелердин бербей жаткандыгы бул социалдык маселе эмес. Бул социалдык маселе же болбосо жарандардын активдүү түрдө же туура өндүрүшкө жана тейлөө кызматына катышпай жаткандыгы бул социалдык маселе эмес. Мунун түпкүрүндө ошол жарандардын диний калыптанган ар түрдүү жамааттар, диний окутуулар тарабынан сиңирилген, айтылган уктуруулардан, кулактан укма маалыматтардан улам анын социалдык жашоого туура
кошулуусуна терс таасирин тийгизген себептер булар диний негиздүү маселелер болуп эсептелет. Жана бираз жана айткан ошол Кыргызстандагы диний маселелер боюнча эмне үчүн биз өзүбүздү сөз сүйлөгөнгө ылайыктуу деп эсептеп бизди обочолондуруп турган талкууга эмне үчүн чыктык? Бул жерде ошо башта айтып кеткендей эле алган теологиялык билимибиз жана ал теологиялык билимди алгандан кийин ошол кыргыз коомчулугунун ичинде аралашып иштегенден кийинки тажрыйбадагы көргөн нерселер жана андан кийин бул жака келип магистрдык билимди алгандан кийин системалуу түрдө бул алган билимибизди кайтып баргандан кийин университетте, факультеттерде, жабык аудиторияларда эле талкуулай бербестен муну коомдук талкууга алып чыгып, бул теледолбоорду бир ушул талкуу менен жыйынтыктабастан муну өзүңүз айткандай 30 программалык бөлүктө мындан кийинки программаларда кандай сүйлөй тургандыгыбыз жөнүндө кийинки берүүлөрдө көрсөтүлө турган темалар. Кыскача айта турган болсок, мен теологиянын бакалаврдык билимди университетте алган учурда өзгөчө айтпадыкпы, мусулмандардын же болбосо диний түшүнүктүн өзөгүндө Куран жана сүннөттү туура түшүнүү, жоромолоо жана түшүндүрүү болуп эсептелет деп. Мына ошол жерде менин дипломдук ишимди изилдегенде Пакистандык ислам аалымы Фазлур Рахмандын Куранды тафсилөө жоромолун окуганда негизинен Куран дурус, мыкты адамды тарбиялоону жана тартиптүү коомдук жашоону калыптандырууну максат кылгандыгын, аны түптөө үчүн атайын өзүнүн принцип баалуулуктарын бар экендигин окуп, аны дин бул мечитке гана камалган, адамдардын күнүмдүк жашоо турмушунда сырткы көрүнүшкө, кийим-кечеге жана ритуалдары менен чектелбеген, бул анын бир гана багыты экендигин, ислам дининин негизинен ишеним, ибадат, адеп ахлак деп 3 багытта карай турган болсок, биздин Кыргызстандагы диний түшүнүк же диндарлардын жашоосунун мына ошол ишеним жана ибадат тарабына каралып, ошол жерде эле алардын жүрүм турумуна баа берилип, жалпы ислам ушул деген сыяктуу маселелер менен чектелип калат. Аны менен чектелбегендиги негизги маселесинин жарандык жана коомдук адеп ахлакты калыптандыруу экен. Жана ал адеп ахлакты калыптандыруу үчүн жетиштүү Куран жана сүннөттөгү принциптердин, баалуулуктардын бар экендигин, бирок бүгүнкү күндө бир эле Кыргызстандагы мусулмандар эмес, жалпы эле түрк дүйнөсүндө, анын ичинде мусулман дүйнөсүндөгү мусулмандардын бүгүнкү күндө исламдын маңызы менен, исламдын ойлом, анын илим, билим менен болгон байланышынын бар экендиги унутта калтырылып, көз жазында калтырылып, формалык диндарлыкка маани берилип калгандыгын көрдүм. Мен эгер сизди туура түшүнсөм, сөзүңүздү бөлүп атам, исламдын максат кылган жана сиз 3 эмени айтып кетпедиңизби? Ишеним, ибадат, адеп ахлак. Көбүнчө бизде ишеним менен ибадаттын балким формалык жагы, бир аз формалдык жагы алдыңкы планга чыгып кетти. Бирок эң маанилүүсү, тактап айтканда, ислам максат кылган бир жүрүм турум, ислам максат кылган бир коом, универсалдуу адеп ахлак принциптерин туу туткан бир коом, туу туткан бир адам болуш керек эле. Дурус адамды тарбиялоо. Дурус бир адамды тарбиялоо дегенди айткыңыз келип атат, эгер мен сизди туура түшүнсөм. Аябай чоң рахмат сизге. Аябай мен мынтип ойлойм. Сиздин айткандарыңыздын азыр бир канча мүнөттө айткандарды бул дагы көп сүйлөшүш керек. Бул жөнүндө дагы айтыла турган көп нерселер бар. Мен азыр байкашымча кээ бир айтылган сүйлөмдөрдүн өзү жок эле дегенде 1-2 саат мондай кеңири сүйлөшүлүш керек болгон темалар. Жиликтенип талкуулана турган маселелер. Буюрса, сиз дагы бир аз айтып өткөндөй, биз бул теле долбоордун урматтуу теле көрүүчүлөр айта кетчү нерсе, ушул жерде бул теле долбоордун максаты ошол 30 тема белгиледик биз, үстүндө иштедик. Бул биздин кыргыз коомчулугундагы коомдук жашоого түздөн түз тиешеси болгон эң негизги темалар. Биз булардын ар бирин жогорку деңгээлде иликтеп, проблемалуу жерлерин таап, ага альтернативалуу кайра эле ошол Куран менен сүннөттү туура жоромолдоонун негизинде, башкача айтканда, туура исламий түшүнүктү алып келүү менен гана кризистен чыгуу мүмкүн деп ойлойм. Буюрса,
долбоор ийгиликтүү ишке ачса, биз ойлоп атабыз 10 плюс 10 плюс 10 деп 3 этапта буну ишке ашырабыз деп, же балким бир эле этапта ишке ашырып калышыбыз мүмкүн. Сиз айткан темалардын ар бирине буюрса кеңири, деталдуу, мисалдары менен түшүнүктүү кылып токтогонго убакыт болот деп ойлойм. Мен мону кошуп кетким келип турат. Эмне үчүн биздин айтканыбыз туура диний мааниде, мен айтканым, биздин айтканыбыз эгер башка бирөөлөрдүн айтканына каршы келип калса, эмне үчүн биз аны туура дегенге оозубуз барып атат, мындайча айтканда. Биз динди, исламды бул жерде сөз болуп аткан академикалык деңгээлде окуйбуз. Диний маанидеги биздин туура же туура эмес деп айткан сөздөрүбүз, өкүмдөрүбүз башка азыр Кыргызстандагы бир топ агымдарга салыштырмалуу философиянын, тактап айтканда акылдын туураларына келип такалат. Тактап айтканда биз айткан нерселер эгер туура же туура эмес десек, бизге каршы чыккан кишилер болсо, каршы пикир айткысы келсе, биз ачыкпыз. Болгону бизге жогорку академикалык этикага, академикалык кылдаттыкка туура келген акылдын туураларына негизделген аргументтер менен келсе, албетте биз талашканга, талкуулаганга, эгер каталуу болсок, биз туура эмес айтсак, жаңылышта болсок, бизге туура бир аргумент алып келип, туура нерсени көрсөтүп коюш үчүн биз рахмат айтканга дагы, балким туура эмес сүйлөп алсак, биз кечирим сураганга дагы даярбыз. Биздин оригиналдуулугубуз ошол деп ойлойм да. Ооба. Кудай анын бетин ары кылсын. Бирок акыркы учурда диний сухбаттар, диний ушундай баяндар кээде ушунчалык деңгээлге жетип кетет. Каршы бир пикир айтып койсоң, дээрлик токмок жегенге чейин барган учурлар болуп атат да. Бул илим маданиятын өнүктүрбөй турган көрүнүш. Биздин мына мазхабтын жетекчиси, башчысы деп айтып келебиз, имам Азам. Ошол имам Азамдын өзүнүн окуучулары менен сабак кылып атканда ушундай окуялар айтылат да. Сырттан булардын сабак өтүү формасын билбеген адам келип укса, ичкериде анык уруш талаш болуп атат деп ойлочу экен. Болбосо имам Азам бул менин оюмча ислам маданиятынын куруучуларынын эң чоң бир алымдарынан бирөөсү, акылдуу. Ушул киши сабак өтүп атканда дайыма окуучулары менен тең ата, аргументтердин гана негизинде. Өзүнүн агайына, өзүнүн окуучусу сен айтканың туура эмес дегенде макул болушу мүмкүн. Бирок мен айтканым туура эмес болсо, анда сен айтканың туура деп атсаң, сен өзүңүн далилиң менен кел, көрөлү. Эгер сенин далилиң туура болсо, күчтүү болсо, сеники туура болгон болот. Деген эле бир ойдогу ушундай бир түшүнүктөгү адам болгондо, ошон үчүн ошол доорлордо ислам өнүккөн. Биздин дагы максат бул жерде бүгүнгө чейин дээрлик окшош ой пикирлер айтылып келип атат. Дээрлик окшош дегеним көбүнчө бир аз кийинирээк дагы такалабыз. Акылдын тууралары исламдан бир канча кылым мурда тилекке каршы мындай четтетилип калган. Көбүнчө ошол текстке, тарыхта айтылган сөздөргө, алымдардын айтып кеткендерине негизделген гана бир окуу келатат. Бирок сүйлөшө турган, талкуулай турган аябай көп нерсе бар. А буларга каршы бирдемке деп айтылган учурда сен динге жаңылык киргиздиң, бул туура эмес деген түшүнүктөр аябай көбөйүп кетти. Ошон үчүн бизде оригиналдуу кылган нерсени академикалык деңгээлде акылдын туураларына негизделген аргументтер менен сүйлөйбүз. Бир, эки, эгерде биздин туура эмес айтып аткандарыбыз болсо, биздин туура эмес түшүнүктөрүбүз болсо, дагы күчтүү, жанагы мен айткан негизге негизделген аргумент менен келсе, биз дайым талкуулаганга, дагы башынан сүйлөшүп, туураны тапканга биз даярбыз. Ошон үчүн биздин айткандарыбыздан эч ким чочулабай, коркпой, үркпөй укса болот. Биз угушун кайра сунуштайбыз.
талкуулашын кайра сунуштайбыз. Ошондо гана диний маданияттагы өнүгүү болот деп ойлойм. Биздеги кризистерди, жараларды акырындап жаап кеткен мүмкүн болот деп ойлойм. Бул жерде мен моуну айткым келди, жана башында Куран жана сүннөттүн максат кылып түзгүсү келген дурус инсан менен адептүү, тартиптүү коомду куруудагы принцип баалуулуктары экинчи планда көз жазында калтырып, формалык, тышкы көрүнүштүк диндарлыктын алдыңкы планга чыгып кеткенине бир нерсени айткым келди. Мен мына ошол теологияны бүтүргөнүмдө, дипломдук ишимди изилдеп, 1 жыл имам болуп иштегенде, ошол Ош шаарындагы айыл аймактарга барып, адамдардын имам, молдеке деп чакырып, Куран окутуп, маарекелерде. Мына ошол жерде мен Куран бул өлгөн, кайтыш болгон адамдардын артынан аларга сооп жөнөтүү максатында түшүрүлгөн, жиберилген китеп болбогондугун, анын мына башында айткан ошондой дурус инсан жана адеп ахлактуу коом курууда универсалдуу принцип баалуулуктарды калтырып кеткенин көргөн учурумда менде мындай таасир калтырды. Биздин жарандар кайтыш болгон ата энесине, бир туугандарына болгон бир туугандык парызын өтөө үчүн анын мына ушул өткөн күнүнөн биздеги салттар аткарылган жерге молдекени чакырып Куран окутуп, анын чөнтөгүнө бир аз акча салып коюу менен ал дининин, өзү ишенген дининин бир ритуалын аткаруу менен ал өзүнө бир сооротуу, ыңгайлуу шарт жараткандыгын сезген болсо, экинчиден мына ошол кайтыш болгон жакынына дагы өзүнүн милдетин аткардым деген сезимди жашоосуна мен 5 жылда калган билимимди имам болуп барып, артынан Куран окуп келүү менен чектелбей турган жөнөкөй нерсе эмес болгондугун жана мына ошол жерде коомдогу ашыкча ысырапкерчиликти диний аргументтер менен жоюунун ордуна кээ бир учурда диний түшүнүктөр, диний жоромолдор ысырапкерчиликти тереңдетип, аны соопчулук деген түшүнүк менен кайрадан тереңдетип, аны жайылтканга, өбөлгө түзүп жатканын көргөн учурум аябай кейиштүү болду дагы. Андан кийин мен биздин ошол жерде менде мына магистратуралык изилдөөмдү белгилөөмө, аны изилдөөгө түрткөн себеп ушул болду. Дин жана экономиканын байланышы. Бир диний окутуунун тегерегиндеги адамдардын диний түшүнүгү, социалдык экономикалык жашоого болгон көз карашынын диний түшүнүктөрү, мечиттерде, молдекелерден уккан баяндар кандай калыптандырып, ал жашоого кандай катышуусун, кандай таасир этерин, же болбосо реалдуу экономикалык, сырттагы социалдык экономикалык жашоо диндарлардын же дин тутунган адамдардын жашоосуна кандай таасир этет. Мына ошол багытта дин экономика байланышын изилдейм деп келген учурумда, муну ошол орто кылымдагы 1300-1400 жылдар жашаган ислам аалымы, социолог, тарыхчы Ибн Халдундун эмгеги менен изилдөөнү чектеп, экономика жана ахляк байланышын изилдедим. Бул албетте Уланбек мырза, маселе көп. Биз бир жактан ушул маселелерди туура талдап, балким коомчулуктун талкуусуна алып чыгып, реформаланган дебейли да, балким реконструкцияланган бир диний түшүнүк менен маселелерибизди ашып өтүп, бүгүнкү маданият мындай атка минип чаап бараткан бир маданияттын тездигине кыргыз коомчулугу дагы мондай жетишип, бир теңтайлашып жашасын деген ниетибиз бар. Биз азыр сүйлөшүп аткан, биз азыр колго алып аткан маселелер балким бир канча кылым мурдагы сүйлөшүлүп, талкууланып, чечилип маселелер. Анан буну кайра-кайра айта бериштин кереги жок да, муну бүтүрүп, анан биз илим билимге, искусствого күч жумшап, ошол жак менен өзүбүздүн баягы кыргыздык баалуулуктарыбызды, каада салтыбызды, өзүбүздүн кыргыздык иденттүүлүгүбүздү алдыңкы планга чыгарып биз жашап кетишибиз керек эле, максат. Ошон үчүн бирок бүгүнгө чейин бизди ушул маселелер аркага тартып келет. Туура эмес диний түшүнүктөр. Бул жерден кайра дагы кайталап айтам. Ислам
Куранга негизделсе, негизинен Куран жана Азирети пайгамбардын сүннөтү. Булар экөө тең. Ошол Азирети пайгамбардын доорунан Куран түшүрүлүп бүткөндөн баштап текст өзгөргөн эмес, бүгүнгө чейин келет. Бирок эмне үчүн көп диний түшүнүк бар. Демек, маселе аны кандай түшүнүп, кандай жоромолдоп, практикалык жашоого кандай ашырууда. Ошон үчүн маселе көп, бирок биз мындай бир жааттан буюрса илгеп жакшы бир мындай мөмөлүү бир берүү кылабыз деп ойлойм. Дини маданияттын деги эле мен оюмча, сиз деле мен оюма кошуласыз деп ойлойм. Дүйнөдө мусулман маданияты 14-кылымдан кийин балким өнүгүүнү же токтотту, же артка карап кете баштады. Бүгүн деле абал ушундай. Кыргыз коомчулугу деле мындан бир обочолонуп, өтө эле бир өзгөчөлөнүп кеткен абал жок. Негизинен маселелер окшош эле. Биз Кыргызстан жөнүндө сөз кылып атабыз. Дини маданиятыбыздын артта калышынын бир канча себебин айтып келдиңиз. Бирок биз системалуу кетели деп. Эң башкы себеп катары сиз эмнени айтат элеңиз? Эмне үчүн дини маданият аң сезим артта калды? Өзүңүз башта айтып өткөндөй, бир канча себептери бар бул жерде. Мына ошол динди түшүнүү жана түшүндүрүүдө эң биринчи методологиялык, усулдук кемчиликтер кеткендигин айтсак болот. Бул жерде мен бир нерсеге конкреттүү себеп катары токтоло кетким келет. Бул 11-12 кылымда ислам алымдарынан жана ислам окутууларынын ичинде акыйда же болбосо калам алымдары Куран жана сүннөттө, хадисте илим терминологиясы, илим термини бир бүтүндүктү камтыган. Куранда илим деген термин өткөн. Куранда дүйнө илими, дин илими деген сөз айкашы жок. Бул 11-12 кылымга келгенде калам алымдары жана бул түшүнүктү дагы да тереңдетип жайлоосуна себеп болгон белгилүү ислам алымы Газали, имам Газалинин да салымы бар. Мына ошо мунун илим термини бир бүтүндүктү камтыган мусулмандын дүйнө таанымын таанып билүүсүндө жалпы системалуу бүтүндүктү камтыган илим бир бүтүндүү терминин илмуддин, дин илими, илмуддүния, дүйнө илимдери деп экиге бөлгөн. Мына ошол жерде башталган деп эсептен муну бир канча окумуштуулар ырасташат. Мына ошол жерде дини илим деп жана ислами илимдердин астында эсептеп өтүп кеткен ислам тарыхы, калам, хадис, тафсир, ислам укугу, фикх сабактары ислами деген негизде медреседе калтырылып, табигый так билимдер, астрономия, физика булар өзүнүн алтын доорун жашаган учурдан кийин экиге ажыратып медреседен бүгүнкү күндөгү университеттик деңгээлде билим берилген медреселерден дини эмес деген негиз менен табигый так илимдердин медреседен сыртына чыгарылышы бул мусулман дүйнөсүнүн бул ошол маданиятынын токтоосуз артка кайтуусунун түпкүрүндө негизги ушул илим түшүнүгүн экиге ажыратып алгандыгы болуп эсептелет. Бүгүн мен азыр оюма мына нерсе келди. Бүгүн деле биз ушул туура эмес кадам запкысын жашап аткандай көрүнөбүз да. Себеби медреседе окуган биздин өзүбүздүн жаштардан эле угуп келебиз. Ахиретте мен өлгөндө дейт, менден математиканы сурабайт, англис тилин сурабайт же химияны сурабайт. Менден Раббиң ким, пайгамбарың ким, китебиң эмне деп бир канча ошондой суроолор бар. Диний маңыздагы балким тырнак ичинде айта турган. Ошолорду сурайт. Демек мен ушуларга гана даяр болушум керек деген тайкы түшүнүктү угуп келебиз да. Мына ошол негизи азыркы сиз айткан баштапкы себепке барып такалат да. Бирок бүгүн биз химияны аябай жакшы билип, физиканы аябай жакшы билип, математиканы аябай жакшы билип, технологиялык өндүрүштө дүйнөгө жол башчылык кылсак жаман беле. Бүгүн мусулман коомчулуктарындагы тилекке каршы болуп аткан окуялар илимден артта калуу жалпысынан бул ошол туура эмес диний түшүнүк менен негизделип атпайбы? Балким ошол сиз айткан окуя болбой дин илими, дүйнө илими деп ажыратылбаганда андан мурда медреселерде кадимкидей астрономия, физика, химия, биология окутулганда балким биз илимде мынчалык артта калмаган эмеспиз, мынчалык азап тартмаган эмеспиз деп. Ушул жерде ооба туура мына байегибиздин башында айтып өттүңүз.
диний түшүнүктүн тегерегиндеги мусулмандардын сырткы көрүнүштүк формалык диндарлыгына сынчыл ойлом менен өзүбүздүн кайсыл жерде ката кетирдик, эмне кылышыбыз керек деген маңызда теолог адистердин айткандарын же болбосо социалдык тармакта жазган макалаларына жумасына бир же айда бир жолу уккан молдоке алымдардын баяндарын алым деген канчалык туура болот? Ошол алардан уккан уктурууларынан 5 жылдык университеттеги билим алган, андан кийинки магистрдык, докторанттык деңгээлдеги алган билимдин негизинде изилденген макалаларга исламдын жана 3 ишеним, ибадат, адеп ахлак деп айтып кеттик. Мына ошон ишеним жана ибадат жөнүндө бир канча билген нерсеси менен каршы чыкканын мен туура түшүнүш керек деп ойлойм. Эмне үчүн? Алардын бүгүн жашоонун маңызы катары, өздөрүнүн жашаган жашоосунун маңыз катары карманып тутунган баалуулуктарын сындалган учурда алардын реакция катары каршы көрсөткөндөрүн туура түшүнсө болот. Бирок муну эмне себептен ошондой бир абалга кептелип калдык? Бул Кыргызстандагы, кыргыз коомчулугундагы эле мусулмандардын маселеси эмес, жалпы эле түрк дүйнөсүндө, ислам дүйнөсүндөгү мусулмандардын мына ошол өздөрүнүн окутуу, билим берүүсүндө медресе менен табигый так билимдерди ажыратып алгандан кийин батыш дүйнөсүнүн илим, технология, аскердик жааттагы ийгиликтердин натыйжасындагы жашаган эки кылымдагы азаптуу жашоолорунун натыйжасында аларга бүгүн жаран катары, коом, мамлекет катары тең ата сүйлөшө албай калган учурда өтмүштөгү ата бабалардын жасап көрсөтүп кеткен эмгектери менен мактанууну, аны эстеп, аны менен өзүн сооротуу болуп ушу менен эле чектелип калды да. Мындан сырткары биз деле жашабадык ошол окуялардычы. Сиз айтып кеттиңиз, методологиялык бир жаңылыштык бар деп. Биздин диний аң сезимди артка тарткан. Кудум эле ошол методологиялык жаңылыштыктын негизинде бизде тилекке каршы ушундай бир укмуш түшүнүк бар. Диний мааниде кимдин айтканы туура? Илимий негизге, акылдын туураларына негизделген аргументтери менен сүйлөгөн адамдын айтканы туурабы? Же сакалы узун, селдеси чоң, өзгөчө бир формасы бар, мечитке кирип кыйкырып масала айткан, биздеги вааз айткан, тактап айтканда баян кылган кишинин айтканы туурабы деген жерде турат да. Мен университетте 5 жыл окуп бүтүрдүм. Андан кийин өзүмүн дагы жогорулатып окуп жүрөм. Бизге караганда коомчулук 4 ай жанагы таблиг жамаатынын дааватына катышып келип, 4 ай Бангладешке барып келиши мүмкүн, Пакистанга же башка өлкөгө же Кыргызстанда эле. Мындай жашоо нугун дароо эле өзгөртүп койгон, башкача бир кейипке кирип калган адамга көп ишенип атат. Бул ошол сиз айткан жана методологиялык жаңылыштыктан улам биз эң башкы себеби ушу деп атпайсызбы? Ошол эле методологиялык жаңылыштыктын эле, усулдук жаңылыштыктын ичинде эле муну түшүндүрүп койгон болот. Тилекке каршы. Бирок эмне үчүн десең, эң кызык жери эмне үчүн мен айтканым туура эмес, мисалы берип атам, эмне үчүн мен айтканым туура эмес, бул кишинин айтканы туура. Балким жогорку билими жоктур, же башка жаатта инженерия жаатында болсун, же медицина жаатында болсун, башка илим болушу мүмкүн, бирок диний мааниде жогорку билимде эмес. Бирок жана мен айткандай кейипте эмне үчүн биздин айтканыбыз менен бул кишинин айтканы туура болуш керек. Бул жерде мындай да бүгүн айтпадыкпы? Мына ошол диндарлардын жашоо образына сынчыл ойлом менен сөз айтылган учурда алардын көрсөткөн реакциясы, эмне үчүн алар ал реакцияга сын пикирге ачык болуп, эмне үчүн мага мындай нерселер болуп атат, балким ал адистердин айткандары мен туура эмес түшүнүп алдымбы деп ойлонуп көрбөстөн дароо ага каршы реакция жасашынын себеби могул деп ойлоймун. Бүгүн жеке мааниде Кыргызстандагы мусулман коомчулуктун абалы, жалпы мааниде түрк дүйнөсү, ислам дүйнөсүнө мусулмандардын абалын карай турган болсок, бүгүнкү күндө мусулмандардын социалдык, экономикалык, реалдуу жашоого аралашып, ал жердеги өзүнүн диний баалуулуктары менен реалдуу чындыктарга дал келишпей калган нерсенин себеби бүгүнкү күндө мусулмандардын фикх, укуктук жана ишеним, акыйда баалуулуктары калыптанган риторика бул агрардык же болбосо тактап айтканда
дыйканчылык жана мал чарбачылык менен жашаган доордогу калыптанган фикх терминдери, принциптер менен ошолорду тутунуп, бирок мындан бир канча кылым мурда калыптанган диний риториканы технологиялык модерн заманбап дүйнөдөгү реалдуу жашоону түшүнүүгө менен айкалыштырган учурда маселе келип турат да. Бул жерден такташтырып ушуну айта турган болсок, моундай маселе бар. Мына ошол дыйканчылык, мал чарбачылык турмушта диний түшүнүк, же болбосо ошол учурдун дин алымдары, же болбосо диний риторика бүтүндөй саясий, экономикалык жашоого багыт берип келген. Мындайча айтканда, Шейхул Ислам деп айтылган функция бардыгын камтып, алар мындайча айтканда диний түшүнүк жана диний риториканы бүтүндөй жашоо ээрчиген. Бүгүнкү күндө биз диний риторика илимий технологиялык революцияны ислам дүйнөсү жаратпагандыгы үчүн ортого чыккан илимий технологиялык жашоонун аркадан күзөтүп, биздин баалуулуктар, жаңы баалуулуктар системасы жаратылбагандыктан, биздики өксүктүк психология менен ага сырттан келген аргументтерди туура түшүнүп, ага акылга сыялык жооп берүүнүн ордунда агрессивдүү жооп бере турган бир маанай жаралып калды да. Харам кылбаш керек, же болбосо биздин азыркы технология менен биргеликте илим билим бардыгы ушунчалык тездик менен өнүгүп атат. Жаңы болгон өнүгүүлөр, жаңы ортого чыккан абалга нерселерге карата биз болбойт, туура эмес деп аркасынан гана өкүм берип, фатва берген гана жарап калды бүгүн. Максат алдында аларга багыт берип кетиш керек эле, туурабы? Бүгүн технология өнүгүп атат, укмуш, бирок технология философиясы канчалык деңгээлде өнүгүп атат? Тактап айтканда, эгер технологияны өнүктүрүш толугу менен менин колумда болсо, технологияны бүтүндөй адамзаттын жыргалчылыгы үчүн өнүктүрүш керек деген философиянын негизинде багыттамакмын. Менин оюмча, исламга жүктөлгөн максат ушул болчу да, функция ушул болчу. А биз бүгүн айтып аткандай учурдун технологиялык өнүгүүсүн болсун, илим билим өнүгүүсүн болсун, алдынан аларга багыт берип кете турган деңгээлде болгонубузда, балким бүгүн технология адамдардын бири-бирин жырткычтык менен жок кылыш үчүн, жеке мындай белгилүү бир катмардын гана кызыкчылыгы үчүн колдонулбайт беле. Биз ушул жерде ката кетирип атабыз деп ойлойм да. Эми бул дагы ошол сиз айткан методологиялык катачылык менен бир жоромолдосо болот. Убактыбыздын бара-бара акырына чыгып баратабыз. Мен кийинки берүүлөрдө мисалы темалар жөнүндө бир канча кыскача бир маалымат берип коеюн деп атам. Мисалы, биз Кудай түшүнүгү деген бир теманы иштейли деп ойлоп атам сиз менен же башка бир кесиптешибиз менен. Ойлошу мүмкүн. Эмне үчүн биздин бүгүн практикалык жашообузда кандай тийишеси бар? Бүгүн Кыргызстан паракорлук менен жемкорлукка каршы күрөшүүдө аябай катуу аракеттерди жасап атат. Бирок мен көргөнүмчө көбүнчө механизмди, укуктук түзүмдү, иштөө тартибин гана тигиндей өзгөртүш керек, могуга моундай бир эме киргизиш керек, буну тигинтиш керек деген эле бир механизмди үстүндө гана иштеп. Бир нерсе дайым көмүскөдө калды. Адамды адам кылуу. Эгерде биздин Кудай түшүнүгүбүз тайкы болсо, биз ал жерден дурус адам, адептүү адам жаратышыбыз, ортого чыгарышыбыз мүмкүн эмес. Не үчүн? Тарбиялашыбыз дегендей ма. Буну мен бир итикадий мааниде сүйлөп атам, жаратыштан. Ортого чыгарыш, тарбиялап адам кылыш. Эмне үчүн бизде диндин же болсо дин өкүлдөрүнүн абырою мындай жетиштүү деңгээлде эмес? Молдоке дегендей бир риториканы сиз деле түшүнүп турасыз. Мындай бир аз шылдыңдагандай, бир жарым шылдыңдагандай эмес балким. Эмне үчүн ошондой бир тил, ошондой бир риторика калыптанган? Анткени биздин Кудай түшүнүгүбүз тайкы. Бир айтканыбызга диний мааниде дейм, экинчи айтканыбыз каршы келет. Кудай жөнүндө айтылган, Кудайды туура түшүнүү жөнүндө айтылган негиздерибиз, принциптерибиз акылдын туураларына, логикага сыйбайт. Ошон үчүн эч ким буну орусча айтканда серьезный кабыл албайт. Муну мындай бир кылдаттык менен бир кабыл албайт. Неге? Акылдын, логиканын туураларына, негиздерине туура келбейт. Тактап айтканда, Кудай ишеними бизде ишенимдик негизде калып кеткен. Ишенимдик негизде калган бардык нерсе уга келгенде шек, күмөн жаратат. Пара келгенде акчаны алсамбы, албасамбы,
мечитте айтты, молда Кудай көрүп турат дейт. Ишеним балким көрбөгөндүр, үстүндө алып коеюнчу дегендей бир окуя болушу мүмкүн. Биз айтып атабыз. Исламга кирүүнүн, мусулман болуунун негизги шарты болгон ыйман келтирүүдө Кудайды билүү шарт, таанып билүү. Ишенүү деп айтып аткан жокмун. Таанып билүү, аң сезимдүү түрдө. Мына аң сезимдүү түрдө. Айырмабыз ошо. Кудайдын бар экенине ишениш керек дегендер башка. Мен айтам, билиш керек. Билгенде эч бир учурда шек күмөнгө түшпөйсүң. Эч бир учурда Кудайдын көрбөй калышына эмнегедир ишенип кеткиң келбейт. Себеби билесиң. Ошон үчүн биз Кудай түшүнүгүнө бул жерде иштешибиз керек, сиңиришибиз керек. Адам деген бир кишилик деген бир дурус кишилик калыптанганда биздин адамдарыбыздын ичинде, айрыкча чоңдорубуздун ичинде, мына ошондо бул паракорлукка каршы күрөшүүдө мөмөсүн берген эле бир топ жаатта мөмөсүн берет деп ойлойм. Мисалы, кыска айтып өтөйм. Тагдыр түшүнүгү. Эмне үчүн маанилүү? Тагдыр түшүнүгү адатта Кудай биздин пешенебизге бирдемкелерди жазган, биз аларды жашап өтөбүз дегендей түшүнүп келет. Толугу менен туура эмес. Толугу менен туура эмес. Тагдыр түшүнүгү кылымдар бою исламдын кээ бир доорлорунда, саясатташып кеткен доорлорунда, тактап айтканда дин адамдары, диний риторика саясатчылардын колуна өтүп кеткенде тагдырды адамдар өздөрүнүн ката кемчиликтерин, өзгөчө саясатчылар жеке жоопкерчиликтен жаралган кемчиликтерди тагдырга жана Кудайга шылтоо сыяктуу бир Кудайга шылтап жапканда ошентип жапкан. Бул эми силердин тагдырыңарда, силер ушун үчүн кедей болуп калдыңар деп. Чындыгында бир мамлекетте бир адамдын бай же кедей болушу толугу менен адамдын колунда. Кудайдын же тагдырдын колунда эмес. Туурабы? Туура. Бүгүнкү күндө жалпы бир өлкөдөгү же дүйнөдөгү бай жана кембагал адамдардын бир коомдо болуусу бул социалдык статустун Кудай тарабынан берилген, мурдатан белгиленген бир тагдыр эмес. Бир коомдо жаралган бай кембагал ортосундагы ажырым бул саясий, экономикалык туура эмес чечимдердин натыйжасы экендиги бүгүн экономика жана саясат билими тарабынан бул аныкталган бир. Муну мындай түшүнүш үчүн көп деле акылдын кереги жок. Бирок ушу кылымдар бою тагдыр түшүнүгү туура эмес, атайы манипуляцияланып, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонуп келет. Биз ошол үчүн бул маселелерди колго алышыбыз керек. Үчүнчүсү, кыскача айтып өтөйүн, тайкы тарых түшүнүгү. Ислам тарыхы бүгүн мифология, жомок, догмаларга толуп кеткен. Физиканын, химиянын, биологиянын эрежелерине каршы окуялар менен толтуруп айтып келатабыз. Ошон үчүн бизди эч ким жанагындай илимий негизде кабыл алгысы келбейт. Биз менен тең ата сүйлөшкүсү келбейт. Себеби биз ушуларды бүгүн илимий негиздемесин айтып бербестен, жага баш оорутпастан туруп эле, мына ушундай айтылган, буга ишенбесең сен динден чыгасың деп бири-бирибизди коркутуп келебиз. Чындыгында арабызда тарыхчы жок, бирок буюрса тарыхчылар келсе алар менен да сүйлөшөбүз. Ислам тарыхыны түзгөн бүгүнкү тарыхый материалдарыбыздын абалы академикалык мааниде алганда жоктон жакшы деген деңгээлде. Жазуу маданияты кийин өнүккөн, анын ортосунда канча саясий маселе өткөн, канча өзгөрүүлөр кирип кеткен. Биз ошону билбей туруп эле, ошону эч эсептешпей туруп эле, анан мечиттеги же бир кандайдыр бир агым, тарикат, бир окуу, мектеп жазган китепти алып туруп ошонун үчүн толугу менен биз акыйкат деп кабыл алсак, бизди биз өзүбүздү мындай бир адам катары, билимдүү адам катары кабыл алып, ошого карап жашамайынча биз менен эч ким тең ата эсептешпейт деп ойлойм. Бул жерде азыр чындыгында дин өзү назик маселе, дин темасында сүйлөгөн сөздөрдүн контекстинен жулунуп, бөлүнүп чыгарылып, башка тарапка тартканга абдан ыңгайлуу аянтча болуп эсептелет. Ошол мына биздин эгемендүүлүктү алгандан кийин дин саясаты, стратегиялык план иштелип чыгып, олуттуу дин саясаты жүргүзүлбөгөндүктөн бүгүн биздин кыргыз коомундагы өзгөчө идеологиялык башаламандык, ыраатсыздык, системанын жоктугу туңгуюк абал бүгүн бир кыргыз коомчулугунун жарандарын, өзгөчө жаштардын акыл күчүн, эмгек күчүн бириктирип өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошууда. Мына ушундай кара талашка айланган, акылга сыйгыс аргументтештирилбеген, негизделбеген талаш талкуулар чындыгында коомчулуктун баарын тажаткан окуялар болуп турат. Мен ойлойм кийинки берүүлөрдө Уланбек мырза, өзгөчө мен мындай пессимисттик көз карашка барганга каршымын. Кыргыз коомчулугунун сиздей атуулдары бар.
Ошон үчүн өзгөчө диний жаатта. Бирок бул диний жаат биз жана берүүнүн башында айткандай, биздин коомчулуктун жашоосунун ар бир бөлүгүн алектендирген маселелерге түздөн түз байланышы бар. Ошон үчүн буюрса сизге окшогон кыргыздын атуулдары турган жерде биз кийинки берүүлөрдө жана мындан кийинки иш-чараларыбызда акырындык менен биз жөнгө салып кетебиз деп ишенем. Кудайдан үмүт үзүлбөйт, канча да берүүбүздүн аягына жакындатабыз. Кудайдан үмүттү үзбөйлү, аракет бизден, ийгилик Кудайдан дейли. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сухбатка тойбой уланта бермекпиз, эгер мүмкүнчүлүктөр буга жеткенде. Бирок биринчи берүүбүздү соңуна чыгып баратабыз. Буюрса кийинки берүүлөрдө дагы кызыктуу биздин практикалык жашообузга пайдасы тиген бир кадам болсо да бизди алдыга жылдырган берүүлөрдө дагы чогуу болобуз деп ойлойм. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушун менен биздин биринчи берүүбүз соңуна чыгып баратат. Биз менен бирге болуңуздар. Буюрса Кыргызстанга, кыргыз журтчулугуна пайдалуу ар бир жарандын практикалык жашоосунда жок эле дегенде бир кадам алдыга жылдырган бир пайдалуу берүү болду жана мындан кийинкилер дагы ушундай болот деген үмүттөбүз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.